Assalamu alaikum, урматтуу мекендаштар, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары. Мен бүгүн сиздер менен баарлашайын деп турам. Азыр дагы киргенче бир аз күтүп турсак. Досторубуз киргенче. Урматтуу достор, мен бүгүн Каракөлдө бир проблема бар. Ошол проблеманы, маселени айткым келет. Дагы буга чейин айтып эле келгем. Анан азыр бир аз киргенче күтүп турсак, урматтуу достор. Негизи сиздер баягы эфирден чыгып кетпеш үчүн айтып коеюн, кымбатчылык боюнча Каракөл шаарында деги эле кымбатчылыктар боюнча кандай болгон, угулуп жатса айтып коесуздар. Мен азыр микрофонду менен иштеп аттым элем. Кандай иштеп жатат билип койсом, жазып коесуздарбы, угулуп атабы? Урматтуу достор. Азыр бир аз кирип жарандарыбыз, досторубуз бир аз көбөйсүн, анан баштасам. Жакшы. Рахмат, Нурсултан. Анда мен айта берейин, кийин түшүнбөй калгандар болсо түрдүрүп кайра башынан көрүп алсаңыздар болот да. Негизги темам бүгүн Каракөл шаарында кымбатчылык боюнча да. Баары кымбат, урматтуу туугандар, баары. Курулуш материалынан баштап, азык-түлүк, кийим-кече, деги койчу, баардыгы сатыктагы турганын баардыгы кымбат да. Ушу Бишкектен алып келгенин. Мен эмнени айткым келет? Каракөл шаары 400 километр. Бишкектен, алейкум ассалам. 400 километр дем жалпылап алганда. Биз Токтогул менен Таш көмүрдүн так ортосунда турабыз да, туугандар. Баары эле Бишкектен келет бир товар. Кочкар атасына деле, базар коргонуна деле, ушу строй материалдарынан баштап кийим-кечесине чейин, эми кийим-кече нары Кара Суудан эле келбесе, негизги баардык товардын баары Бишкектен келет, урматтуу туугандар. Мен эмнени айткым келет, урматтуу туугандар? Каракөлдө акча көп, каракөлдүктөр соодалашпайт, койгон ценада эле ала берет деп Каракөлгө алып келип бүт товарларын кымбат кое берсе да ала беребиз да, туугандар, биз деле. Эми мен бир нерсени айтып өтөйүн. Азыр мына экономикалык каатчылык болуп атат. Антикризистик программа иштеп чыгыш керек. Бул шаардын мэри өзүбүздүн жергиликтүү маанидеги антикризистик программа иштеп чыгыш керек да. Биз мурун төрөгөл болгон учурда, Эрке Филиас Марсович мэр болуп турган учурда пандемия болуп калды 2020-жылы. Пандемияны мындай өтө оор жыл болду деп эсептейбиз. Анткени жарандарыбыздын ден соолугу дегенде аябай түнү менен уктабай канча деген оор күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Чын туугандар, адам өлөт экен, өлүп калат экен десе, чындап корктук, бирок жаныбызды канжыга байлап, эми жигит болгондон кийин, шаардын башчысында тургандан кийин, Ильяс башчынын аябай эмгеги көп деңизчи. Ошол учурда биз шаардык кеңеште да депутаттар биз жөн турган жокпуз. Баарыбыз колубуздан келген жардамыбызды бердик. Бюджетти 3 миллион 150 миңге жакын акчаны тоскоолдуксуз колдоп берип жаттык, тез-тез. Маскасынан баштап, жана жолго чачкан хлорунан бери аябай күндөр өттү. Ошондо мен деген адамдар үйүнөн чыкпай, көздөрү тостоюп, үйүнөн чыкпай коркуп калган күндөр болгон, көрсө жан ширин экен да. Биз канча күндөрдү өткөрдүк, ал күндөр өтүп кетти, бирок адам баласы унутуп калат экенбиз ал күндөрдү. Бирок мен азыр эстеп отуруп, ошондо мына коммерсанттар дейсе, коммерсанттар, ишкерлер дейинчи, мындай капол болуңуздар, мага негизи мурун эле айтып жүргөм, эмне үчүн Каракөл кымбат? Эмне үчүн?
алып келип кымбат коюшат. Токтогул КЭСте 1300 киши иштейт да. Анан баары эле 24 миң, 25 миңге жакын калк Каракөлдүн эли баары каскадта иштебейт да туугандар. Камбар ата 2 КЭСинде 170 жумушчу бар каракөлдүктөрдөн. Каракөлдө жашагандар. А Токтогулда 48 жумушчу иштейт экен да Камбар ата КЭСинде. Эми 170 плюс 1300 1500ге жакын адам каскад Токтогул КЭС ушу электрический станцияда иштейт деп коелу эле. Мейли ошолордун айлыгы татыктуу деп коелу. А калган карапайым эл кандай кылат, урматтуу туугандар? Карапайым элдин баардыгы иштеген жок да. Мына статистика боюнча 500 канча бала ата-энеси мигрантта жүрөт, 500 канча баланын ата-энеси, урматтуу туугандар. Биз ошол 2020-жылы 3 миллион канча, 3 миллион 150 миңге жакын акча бөлүп бергенбиз да. Ошондо дагы милицияга, МЧС иштегендерге, ушу тамак аштарына, анан шарты оор болгон, камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы мындай жардам бергенбиз да. Ошондой антикризистик программа иштеп чыгыш керек деп бюджеттен азыр 2 миллион, 3 миллионго жакын резерв кармап туруш керек туугандар. Эртең эл кыйнала турган болсо, Эркеев Ильяс Маршевичтин экөөбүздүн кабинетибизди кыйналган эл эшигибизди тепкилеп калган туугандар. Акча кармап туруш керек запаска. Мен өткөнкү сессияда эле кулак кагыш кылгам, экономикалык каатчылык келатат. Ойлонгула, даярдангыла деп. Ошол күндөр Кудай сактасын. Эгерде келип кала турган болсо, ал жагында ойлонуп жүрүшүбүз керек да. Келип кала турган болсо, биз акчаны каяка жумшайбыз деген ой болуш керек да. Урматтуу туугандар, азыр мен жумушка кетип баратамын. Шуну бир айтып өтөйүнчү. Кулак кагыш кылып коеюнчу Балташевка, төрагага, да азыр обед учуру, эми эртерээк барганда пайда жок деп. Азыр мынакей мен сиздерге ушул 7-аянтчада Каникей деген эженин магазинине кирип ундарды сурап чыктым да. Un 2000 сом экен. Нар жакта Маулида деген эже бар экен. Ошодо дагы 2000 сом, анан 2200 сом. Казакстан уну экен да. Биз Эркеев Ильяс Маршевичтин учурунда, пандемияда Бабаканов Элдияр биринчи вице-мэрди баш кылып, налогойду төш кылып, бааларды көтөрбөгүлө деп ар бир магазинди барып милдеттендирип иш жасаганбыз. Бүгүн булар эмне иш кылып атат? Баалар көтөрүлүп кетип атат. Буга ким жооп берет шаардын ичинде? Бул мен үчүн суроо да туугандар. Мен үчүн абдан суроо болду. Мына мен сиздерге статистиканы айтып коеюн. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жөлөк пул алуучулар деп коет. Жөлөк пул алып аткандар 197 бала жөлөк пул алат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 892 адам мүмкүнчүлүгү чек, инвалидтер булар. Социалдык колдоого муктаж болгон 744 адам. Социалдык колдоого муктаж болгон жетим балдар 22 жетим бала бар Каракөл шаарында. Анан миграцияда жүргөндөрдүн балдары 505, ата-энеси миграцияда жүрөт, 505 бала Каракөлдө ата-энеси жок отурат да туугандар. Азыр мен магазиндерге чейин кирип, силерге бааны айтып өтөйүн. Мамлекеттик резервден МЧС, өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик резервде турган май, шекер, ушул нерселерди бөлөк район шаарларга жөнөтүп атат. А Каракөлгө келдиби? Келдиби туугандар? Мен билбейт экем. Келсе айтып койсун мэриядагылар. Мына Токтогул районуна келиптир. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10 000 тонна кум шекер, 6 000 литр май келиптир. Шекер 70 сомдон, суу май деп коеткан май 130 сомдон сатылаттыр.
Туугандар, Каракөлгө келдиби? Мен билбейт экем. Билсеңер жазып койгула комментарийге, биз кийин окуп коебуз туугандар. Май 180 сомдон экен, азыр мына 7-аянчада магазинден сурадым. Шекер 100 сом экен туугандар. Эмне үчүн Каракөл баары кымбат да? Ким иштеш керек? Антимонополия, эмне кылыш керек? Мен ошону көп мурун эле дайыма айтып келчүмүн, Каракөл эмне үчүн кымбат? Коммерсанттар антип аша чаппаш керек эле го. Кичине эле пайдасын тапса, берекесин берсин десе, ошо деле аш болот эле го. Деп дагы коммерсанттарга анча-мынчаларына жаман көрүнгөн күндөр болгон. Баары кымбат туугандар. 2013-жылы Койчиев мэр болуп турган учурда мен жаңы депутат болуп келип, анан кабинетине кирип айтып калдым. Мына муниципалдык базар кылалы, колхозный базарды деп сунушумду берип, депутат катары жазуу түрүндө сунушумду бергем туугандар. Жазуу түрүндө. Анан ошондо минтип айткан мага. Бакыт, мен өзүнүн эмесимен айтып берейин, дикциясымен. Бакыт, билесиңби, мен 2 дипломум бар, с отличием бүткөм деди. Билбейт экемдин. Десем, мен с отличием бүткөм деди. Азыркы рынок үйүңдүн эшигиңдин алдын алып барып калган деди. Мен айттым. Ооба. Азыркы рынок үйүңдүн эшигиңдин алдын алып барып калган, ооба, туура айтасыз дедим. Бирок сизге окшогон байлардын эшигинин алдын алып барат. Биздин кыргыздын канында 1 сом ылдый болсо да 100 метрби 200 метр алыса турса дагы ошого барып арзанын алабыз. Бул биздин кыргыздын канында калган. Мына азыр базар ачылып, кийин жеке менчикке берип Койчиевдин учуну, мен муну баса белгилеп айтам. Ал боюнча дагы конкреттүү мен азыр план боюнча иштеп атам туугандар. Ошол пландар бүткөндөн кийин кийинки этаптарга өтөбүз, Кудай кааласа. Ошондо кантип сатылган, кандай болгон, кандай жол менен алгандар мен ачыктап айтып берем. Муну эл билиш керек. Мени жаман көрөбү, жакшы көрөбү, мага баары бир. Мен алар менен карызым да жок, алаза березем да жок. Капа болбой эле койсун. Бирок Каракөлдүн тарыхында Кыргызалиев деген болгон деп атым калат. Менин балдарым атасы менен сыймыктана турган болуш керек туугандар. Ошон үчүн Каракөлдө кымбатчылык боюнча урматтуу Балташев Алмазбек Шүкүралиевич, кымбатчылыкты мынакей ким жооп берет Каракөлгө? Бөлөк жакта азыркы убакта кымбат болуп атат, мына кымбаттады. Каракөл андан дагы кымбаттады туугандар. Андан дагы кымбаттап кетти. 5 литровый майың 960 бы 950 сом дейт. Азыр мына жерде Мариям дегенге кирип, силердин көзүңөргө көрсөтүп коеюн туугандар. Атайын ушу жолдо келатып, сиздер менен баарлашып, аны реалдуу көчөдөгү көрүнүштү көрсөтүп коеюн деп келатам. Мынакей аба ырайы жакшы, таза аба, басканга жакшы экен. Ой толгоо кылганга жакшы экен. Ошон үчүн туугандар, сиздер менен реалдуу бааларды көрсөтөйүн деп чечтим. Азыр ушул 7-аянчадан сурап келдим. Анан келатып кой. Ушул бир түз эфир кылып коеюнчу. Мен эми үстүлөргө жагынайын деген жерим жок. Мен Каракөлдүн деңгээлинде гана маселелерди, Каракөлдүн ичинде чечиле турган маселелерди айтып жатам да. Мына ишкерлерди чогултуп, коммерсанттарды чогултуп, налогойду баш кылып кой берип, булардын баасын көтөрбөгүлө деп өзү аралашып жүрсө болот эле да. Эркеев аралашып өзү ар бир магазинге кирип түшүндүр иштерин жүргүзчү эле да. Мен мактаган жокмун, реалдуу нерсени айтып атам. Болгондо айтып берем. Ишенбесеңиздер ошол жана Акипресстен
карап көрө алсаңыздар болот. 2020-жылда ошол башымдан өткөн нерселерди айтып жатабыз туугандар. Ошо пандемияда дагы 3 миллион 150 миң сомго чейин бюджеттен бөлүп бергенбиз. Бардык нерсесине, милициянын тамак ашынан баштап бардыгына. Калганын кандай каржылап, кандай иш алып барганы боюнча ал үчүн жооп бербейм мен. Аны аткаруу бийлиги жасаган. Аны Сатарова Гүлмира Өкүшүнадан суралгыла. Байбаев дегенден суралгыла, маска жасап саткан ишкерден. Мынакей, азыр мен эт сурап коеюн. Эт канчалык калды? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Келиңиз эге. Кандайсыз? Жакшысызбы? Иштер болуп атабы? Сиздин этиңизди бир реклама кылып берип коеюн. Канча сомдон болуп атат эт? 450 сом. Уйдун эти, а? Койдун эти жок. Каракөлдөр койдун этин көп чечпейт, а? Ушундай, э? Койдун этин сурашабы? Койдун этин мен иштебейм да, жак иштейм. Жок, негизи да? Сурап калабы? Мына урматтуугандар. Негизи мындай бир аз реклама кылып коеюн сиздерге. Каракөлдөгү эттер негизи даамдуу болот. Мына ылдый жактыкын карасаңыздар, аппак болот майлары. А биздики мындай сары болот. Эмне үчүн? Анткени туз жеген Токтогулдун, Каракөлдүн малдары деп коет да туугандар. Мынакей. Даамдуу болот. Мейлиңиздер анда? Рахмат. Анан азыр бул жактагы кирип бааларды берип коелу туугандар. Мына реалдуу муну Алмаз Шүкүралиевич көрүп алыңыз. Дайым аңдып турасыз го түз эфирде качан чыгат Кыргызалиев деп. Саламатсыздарбы? Майларыңыздар каякта турат эже? Бул жакта? Салам алейкум. Мынакей урматтуу туугандар. Майлар 165 сом дейт. Свобода деген май экен. Бул Доня деген кен 185 сом кен. Бул да 185 сом кен дейт. Мынакей 170, 185. 5 литровойн көрүп коелу. 750 сом кен. 5 литровой. 850 сом кен. 780 сом кен, мынакей. Туугандар. Кант сахар дейт, белый кум шекер. Азыр кант сахарын сурайбыз. Сиздер мына бөлөк жактагы айтып болчу, макарон 65 сом кен. 65 сом кен макарон. Бар 65 сомдон экен. Туугандар мынакей. Бирлер күлүп атат мени. Күлө берсин, мен бирок эл үчүн бааны айтып жатам. Бирөөгө күлкү карапайым элге ый экен да. Так 5 грамм сахар жазылып. Сахар канчадан эже? 90дон. 90дон? Сахар 90 сом кен. Сабиров көчөсүндө 100 сом экен Канекей жеңкинде. Туугандар. Алыстабай туруңуздар туугандар. Азыр мен деген Зайырбек деген абабыздын магазинин барып келеличи. Зайырбек аке кандай элге жакшылык кылып атабы? Же дагы эле байым деп атабы? Көрсөтөлчү бир. Мына универмаг, илгери универмагда баардык нерсе сатылчу эле. Азыр ушул универмагда жалаң кийимгече да көп нерсе сатылат го. Айланан ушу универмаг бул каскадда иштегендер үчүн экен да. Карызга берет экен, бирок тоодой кымбат дейт элдин оозунда. Карызга алышат экен. Анан кийин төлөгөндө бекер алганда алат экенбиз да каракөлдүктөр өзүчө. Анан бере берет экенбиз, төлөй берет экенбиз. Кымбат болсо дагы ала берет экенбиз. Ошон үчүн урматтуу эл журт, биз
мындай биримдиктүү болушубуз керек да. Кээ бир товарларды албай койсок, акыры өзү түшөт да. Мынакей базарга дагы жогоруда муниципалдык базар жөнүндө айтып өтпөдүм. Муниципалдык базарга бул конкуренция болуш үчүн дыйкандар келип өзүнүн арзан сатканга ынанып турса, туугандар. Ушул жердин коммерсанттар бар урушат экен. Сен эмне арзан сатып атасың? Биздин товарды сен азыр чүрүрдүң депчи. Айланайын, өзү билет да канчага сатат, арзан сата турган болсо. Ушинтип аларды да көндүрүп коюптур. Алар көнүп калыптыр. Каракөл ала берет канча болсо деле деп ушул коммерсанттарды дагы келип дыйкандарды урушуп көндүрүп коюштур. Алар да көнүп калыптыр. Каракөлдө акча көп деп кымбат сатып беришет экен туугандар. Ошентип арзан кылыш үчүн эмне кылыш керек? Коом баардыгыбыз биримдиктүү болуп, албай турган товарларды албай эле коюшубуз керек да туугандар. Албай коюшубуз керек. 2020-жылы пандемияда да депутаттарга айтып, дүрбөлөңгө түшпөгүлө, уун калбай калат экен деп, элдин баары уун талашып, тартышып, уун талаш ошол учурда. Анан албагыла, силерди көргөн эл ону депутат бирдекени билет. Жөндөн эле уун алып аткан жери жок. Биз да уунга жетпей калат экенбиз деп жүрбөсүн деп депутаттарды уун албагыла. Антип дүрбөлөңгө түшүрбөгүлө элди деп айтып жүргөн күндөр болот. Мынакей дагы бир базар ачылып жатат могул жерге. Ээси ким экенин билбейм. Мында укканыма калп болуп калбасын. Саламатсыздарбы? Ушуну эң негизгиси туугандар. Базар көп болсо, конкуренция көп болот да. Анан булар биригип алып, жанагынтип сен аны түшүрбө деп бирин көндүрүп отурган болсо, биз анда коом албай эле коюшубуз керек да. Урматтуу туугандар, могул жерде баанда силерге көрсөтүп коем. Картошка 40 сом экен. Мынакей. Союз канча сом эже? Союз канча сом? Союз 35 сомдон, да, сары союз. Бар эле, кызылы деле, лимон 160 сом экен. Бул 50 сом экен, алма 40 сом. Менде арзан. Я. Менде арзан. Сизде арзанбы же? Башкаларда 780 сатылган. Сизде 100 сом экен алмаңыз, а? Мо 250 сом эмне? Бул мандарин. Мандарин 100 сомбу? Кечирип коесун, аракта туруп калыптыр да. 250 сом. Так, супер алянга деген бул 80 сом булчу. 0970 сом. 0970 сомдон экен, а? Чеснок канча сом эже? 280 сомдон экен. Рахмат эже. Көрүңүзбү, реклама кылып койдум. Сизге келет, сизге арзан экен депчи эже. Ассаламу алейкум, кандай? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мынакей урматтуу туугандар. Сүзмө, жумуртка. Бул эмне, бозобу эже? Бозо канча сомдон? 50'dir. 50 сомдон экен. Жумуртка канча сом? Yumurtalar домашние 15'ten. Китайскийчи? Kıtayski satıyor. Жок, а? Сүзмө канча сомдон? Süzme 180. 180. Каяктын сүзмөсү эже? Tuğunduğu Жумурткачы? yumurta nesli. Месни каерде өндүрөсүздөр муну жумуртканы? Akşarda, Çoğuntaş'talar. Акшада, чоң ташта бар, а? Бул эмне, аселби эже? Asel o yani. Канча сом? Асел канча сомдон экен эже? 1 литриби? 1 литри 500 сомдон экен. Жо, реклама кылып коеюн эже. Сизди дагы. Ушинтип туугандар, могул жерде Мүлкүбат деген атын эле угам, ушуларын көрбөптүр. Мүлкүбат эле Мүлкүбат дешет. Ушулардын баасын да билип берип коеюн эже сиздерге. Саламатсыздарбы эже? Бааларын билесиң сен? Билбейсиң, а? Апаң чыкпайбы, а? Анда бул жактан сурап коебуз.
Саламатсызбы? Картошка канча сомдон? Я. 45, а? Пиязчы? Я. Пияз 25 сом екен. Капуста канча сомдон? Сизди тарттым, коркпойсоңуз. Капуста канча сом? Kapısta 65. 65, а? Рахмат. Помидор 230 сом екен туугандар. Kapısta 40 son. Piyaz 25, kapısta 65. Aşkavat 40 son. Мандарин. Onlar 130. Алма Almalar 80 son. 80 сом. 60 son. 50 сом. Мынакей, урматтуу туугандар, Каракөл шаарынын баалары. Сабиз канча сом? Сабиз